Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мына бүгүн биз берекелүү шаарда, берекелүү айда турабыз. Айтайын деген нерсе, туугандар, караңыздар. Ражаб айы ар бир мусулмандар үчүн берекелүү ай. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул айда ушул Мекке шаарынан Акса мечитине алып барылган. Жана Акса мечиттен пайгамбарларга имам болгон. Ошол жерден анан 7-чи асманга көтөрүлгөн. Ар бир асманда пайгамбарларга Адам алейхиссалату вассалам, Иса алейхиссалату вассалам жана башка пайгамбарларга жолуккан. Жана ошол андан кийин Алла субхана ва таала 5 убак намазды фарыз кылып, Алла пайгамбарыбызга берген. Мына ошонун себебинен бизге 5 убак намаз фарыз болгон туугандар. Бул жерде айта турган нерсе, ушул 27-чи Ражаб күнү мындай болот, андай болот, мынча аракет окуш керек, мындай мажлис кылыш керек, же мындай да амалдар, бир топ амалдарды айтылып келет. Андай эмес туугандар. Эч кандай андай амалдар белгилүү амалдар айтылган эмес. Биринчиден, ошо 26-сына 27-сине өткөн түнү белгилүү эмеспи? Ар кандай риваяттар бар. Сахih риваяттар бар. Уламалар башка числолорду айткан башка түндөр, бирок Ражаб айында болгон. Бирок ошол бул бири. Ошондуктан белгилүү деп айтсак дагы адашабыз, жана мындай амалдарды кылабыз десек дагы андай дагы адашабыз турганда. Ошондуктан айтайын деген, Алла Таала жана Алланын элчиси кайсыл амалды бизге фарыз кылса, кайсыл амалды важип кылса, кайсыл нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сүннөт боло турган болсо, ошол амал кылайлы. Жана шариатта жок нерсеге биз амалдан кылгандан сактанайлы. Ва ахири давана алхамдулиллахи роббил аламин.